Урматтуу кесиптештер, Талант Маматович, бизде бир маселени көтөргөндө мындай болуп калып атат да. Эске алынсын, жазылсын, каралсын деген менен эле чектелип калып атабыз да. Бул жакшы эмес адат. Мисалы, эки чоң орчундуу маселе көтөрүлдү кече. Четтен келген акчаларды ошол рубль болсо рубльдай, доллар болсо доллардай берүү. Эске алсын деп койдуңар, аны эске албайт. Эске алган болсо биз ушуну көтөрбөйт элек ошол жерде. Сиз мындай кылсаңыз, биринчи маселе. Тийиштүү комитет, бюджет боюнча, банк иштери боюнча комитет тийиштүү токтом даярдаш керек. Токтомдо көрсөтүш керек. Ар бир жараныбыздын бул жака жиберип аткан бир тыйыны да текке кетпеши керек. Атайын банктар ушундай чайкоочулук жасап атат. Ал жактан рубль менен жибергенде рубль жок деп акча менен берип атат. Ортосундагы пайдаларды да айтып атабыз, чайкоочулук менен кандай пайда таап аткандарын. Доллар боюнча да ушундай. Кече Улуттук банктын төрагасы айтты, доллар айылдарда жетишпей калып атат. А бизге акчаны негизинен айылдыктар көтөрүп атат да. Баткенге, Нарынга, анан алар доллар жок деп койгонбосо ал байкуштар кайда барат? Бизде ошол банк боюнча комитет тийиштүү токтомду чыгарып ушул милдеттемени бериш керек. Биз көзөмөлгө алуучу органбыз. Экинчи маселе, айылдар ортосундагы постторду алып салуу деп кыйкырып атабыз биз. Коопсуздук деп атабыз, азык түлүк коопсуздугу. Ошол эле учурда жанакы жер семирткич алып бараткан, күйүүчү май алып бараткан жумушчулардын баарын токтотуп алып эзип атабыз. Кече Лейлек районундагы Кольцо деген жердеги посту бүгүнкү күнгө чейин албай атыптыр. Биз эмне жөн эле талаага кыйкырып келип атабызбы? Биздин барганыбыздан не пайда? Маселени көтөргөнүбүздөн не пайда бул жерде? Аппарат эске алсын. Аппарат кантип эске алат аны? Эгер өкмөт жасабай атса. Эгер жогорку кеңеш тийиштүү мамиле кылбай аткан болсок. Ошол абдан жаман болду да, ушу 2 мүнөттө айтып бүтпөсөң бүттү деген сөз. Айланайын, жашоого бул, турмушко. Турмушту кантип 2 мүнөт менен чектеп атабыз биз. Тезирээк муну ол регламентти кабыл алышыбыз керек эле дагы, жогорку толук кандуу иштеп баштап. Кошпоолова. Алло, ушул артыңдан бир шайтан кууп келеткандай болуп, ушу айткандан эле уже чыккың деле келбей калды ушу микрофонго. Тездет. Кандай бул? Бул эмне жашоо? Ушул маанилүү маселелерди карап атканда биз өзүбүзгө жоопкерчиликтүүрөөк мамиле кылышыбыз керек. Алмаз Акунжановичке айтабыз, бул киши Айланайын канча жалпы тетраты бүттү мен билбейм 3 айдын ичинде. Анысын да жаза берет, мунусун да жаза берет. Бул кишинин тетратын эртең 5-10 жылдан кийин бестселлер болот го ушул. Пайдасы жок да, жаза бергенде не пайда? Айланайындар, туугандар, туура түшүнгүлө. Дыйкандар какшап атат. Баякында кереги жок постторду тургузуп алып, министрлер кабинетинин буйругу менен иштеп атабыз дейт. А министрлер кабинети Конституцияга каршы токтом чыгарган, Талант Турдумович. Конституцияга туура келбейт ал. Биз бардык маселени токтотуп, бүгүн көз жашын көлдөтүп аткан дыйкандардын маселесин чечип, анан мына мыйзамдарды кабыл алсак деле, бир жигит айткандай кылы кыйшайып кетпейт өкмөттүн. Ошо кылдары кыйшайбаган үчүн тоготпой атат ушуну. А эртең 2-3 күндөн кийин амал кеткенден кийин аларга ташыган жер семирткич кимге пайдалуу? Байсаловго пайдалуу, же кимге? Же Акыл Жапаровго пайдасы тиеби? Мен сунуш киргизем. Туура кабыл алыңыздар. Сунуш киргизем туугандар. 80% дыйкандардын баары какшап кайрылып атканда, алардын үнүн укпай турган болсок, ошол мыйзамсыз коюлган постторду бүгүн алып салбасак, алыстан тишин кирин соруп жүргөн жигиттерибиз, кыздарыбыз ата-энесине жиберип аткан акчасынын толук кандуу ата-энесинин чөнтөгүнө салып бере албасак, эмне деген жогорку кеңешпиз биз? Мунжубузбу, майыппызбы? Кайра күндө кайрылышат алар. А бирок эске алсын менен токтотуп коюп атабыз биз. Сунуш, 2 комитетке ушуну өзүңүз ушул жерден тапшырманы берсеңиз, протоколдук поручение эмес, 2 комитетке сунуш ушундай. Тийиштүү токтомдорду кабыл алып, бүгүн кабыл алышыбыз керек дагы, токтомдун аткарылышын көзөмөлгө алышыбыз керек. Рахмат. Алихан Кимсанбаевич, каршылык жок. Маселелер буга чейин көтөрүлгөн, бир топ биз өкмөттүк күн кылабыз деп белгилеп, бардык маселелерди карайбыз дегенбиз, бирок тилекке каршы жанакы расмий иш-чаралар болуп, кече күнү Алмаз Акунжанович айтты, өкмөт келе албай калды, кийинки жумага жылдырып атабыз. Туура маселелер парламент тарабынан адилеттүү көтөрүлүп атат. Анын ичинде
бардык ушул жерде болуп аткан көйгөй маселелер. Кийинки жумага чейин күтүп, анан өкмөттүн жумушун жана өкмөттүк күн өткүзгөн соң тиешелүү токтом кабыл алып берсек болот. Ошого чейин комитетке кандай маселе болбосун карап чыгыңыздар, урматтуу коллегалар. Мына тапшырма беребиз комитетке. Катышыңыздар дагы комитеттен тиешелүү токтомдун долбоорун токуп, даярдап, чечимди палатага алып чыккыла. Болгону комитет депутаттардын сунуштарын, тапшырмаларын камсыз кылат. Демилге өзүбүздөн чыгыш керек. Комитет дагы коллегиальный органда. Сунуш барбы, сунуштарды берип, комитеттен барып карап, анан токтом долбоорун даярдагыла. Каршылык жок. Аппаратка тапшырма беребиз. Söz Madumarov Adahan Kimsanbayevичте. Рахмат. Биринчиден жана суроо берилди, улуттук деген эмне деп жооп бере албай атасыңар да. Улуттук деген бул улутка тиешеси жок. Бир улутка тиешеси жок. Улуттук гвардия, улуттук театр, улуттук академия. Россияда дагы ушундай национальная гвардия, национальный театр, театр нации. Бул мамлекеттүүлүктөн дагы бийигирээк деген сезимди гана бере турган нерсе. Урматтуу министрдин орун басары, ошону так билип алганыңыз жакшы болмок. Мыйзам боюнча мына улуттук деген статусу бар дегенде макам деп жазып койсоңор туура болот. Экинчи жагынан мына жерде коюлган талаптардын баардыгы туура, бирок ушуну шашпай туруп билим берүү мыйзамын башынан аягына чейин кайрадан иштеп чыгабыз деген убада бар эле. Ошого чейин кое турса дагы болмок. Улам өзгөртүүлөрдү киргизе бербей. Быйыл силерде программада барбы ошол билим берүү жөнүндөгү мыйзамды башынан аягына чейин иштеп чыгуу? Рахмат Адахан Кимсанбаевич, азыркы учурда ошо билим берүү жөнүндө мыйзамы жаңылануу процессинде азыркы учурда ошо коомчулук менен талкуу жүргүзүп атабыз. Анда эмне зарылчылык бар бул өзгөртүүнү киргизүү? Кандай зарылчылык бар азыр? Азыркы учурда мына жана айтып кетпедимби, эки улуттук университет жана ЖИП академиянын ректорлорунун мөөнөтү бүтүп атат, анан ошого байланыштуу дагы ушул өзгөртүүлөрдү киргизүүгө. Эки университет үчүнбү? Жок эми. Мына переходный период. Укук бөлүмүнүн башчысы, урматтуу жигит. Келечегиң кең болсун, суфлер болуп олтуруп турсаңыз. Могул жактан өтө жаман көрүнөт экен. Абдан жаман көрүнөт. Муну сиздер тараптан, комитет тарабынан берилген экен. Бир эле окуу жайда эки жолу мөөнөт, туура. Башка окуу жайга которулса болот. Ушундайбы? Ооба. Сиз ушу азыркы кызматка чейин кайда иштегенсиз? Мен 29 жыл ошо педагогикалык стажым бар, 10 жыл мектепте иштеген мугалим болуп, 93-жылдан баштап 2002-жылга чейин. Андан кийин Улуттук университетте зав кафедра, декан факультети, өсүм педагогика илимдеринин доктору, профессор, 29 жыл педагогикалык стаж. Практик? Акыркы 3 жыл Кыргыз билим берүү академиясында ошо вице-президенттин кызматында иштегем. Азыркы учурда мен ошо илим, жакында эле 2 ай болду дайындалганым, анын илим, санариптештирүү, международное сотрудничество жана өнүгүү боюнча жооп берем да министрликте. 186 мамлекеттин ичинде билим берүү боюнча Кыргызстан 186-орунду алганына кандай карайсыз? Билим берүү министрлиги жана мугалимдер аракет кылып атабыз. Бул эми замандын өзгөрүшүнө жараша болот экен. Анан бул жерде эми мугалимдер дагы билимин өркүндөтүүгө шарт түзүшүбүз керек. Ошо билимди өркүндөтүүгө жанагы мотивирующий образовательный шыктандыруучу окуу чөйрөсү деп атабыз. Ошону дагы өнүктүрүүгө жардам беришибиз керек. Ошондо билим сапаты оңолот. Анан мен мугалимдерге дагы так айтам. Мисалы окуучулар сынык столдо отурса билимди ойлойбу же тиги кап кетпейин деп ойлойбу. Ошондуктан баарыбыз биргелешип ошо
билим берүү системасына көмөктөшүшүбүз керек деп ойлойм. Кантип? Каражаттар өткөндө мына депутаттык комиссия менен Арабан районуна барып келдик, Ноокат районуна барып келдик. Ал жерде эми мектептердин абалы чындыгында айтсак ошо өсүмү ыйлагыдай болду. Ошо мугалимдер коридордо отуруп сабакка даярданып атышыптыр, класстар көгөрүп кетиптир. Бул эми министрлик тарабынан строительствого, госстройго жана Минфинге маалыматтар жөнөтүлүптүр. Анан ошо биздин депутаттарга да айттым, негизгиси ошо баарыбыз биргелешип ошол жактарын көмөктөшсөңүздөр жакшы болот деп. А так биз билим берүү системасы үчүн күйүп атабыз. Ошончо жылдан бери иштеп, бизнеске да кетип калган жокпуз. Билим берүүнүн артынан жакшырталы деп аракет кылып атабыз. Райондогу жайгашкан орто мектептерге, орто мектепке чейинки окуу жайларда ошол ыйгарым укуктуу өкүлдөр дайындайт, директорлорду деп атасыңар да. Ошол жерге бир баса белгилеп койсо болобу, мугалимдерди саясий иш-чараларга тартууга тыюу салынат деп. Кошуп атабыз бул жерде. Мындай директиваны деле жөнөткөнбүз. Анан бул эми ошо жергиликтүү бийликтин ошо мыйзамды балким сыйлабагандык болуп калат. Ошо баары бир мугалимдерди ошо ар кандай иш-чараларга чакырып атышат. А так негизи биз айтып атабыз, мугалимдер деген окутуу процесси менен алек болушу керек, бош убактысында окуш керек, даярданыш керек деп. 10 секунд. Ошо азыр мына юристибиз жазып атат, анан баарыбыз эске алабыз. Мындай кылыш керек. Ушул жерге баса белгилеп жазып коюу керек да, Алмаз Акунжанович. Себеп кандай иш аракет болбосун, балеги калган мугалимдерди чуркатасыңар. Ушуга тыюу салыш керек. Экинчи окууга ошону киргизесизби? Убада берсеңиз кандай? Азыр мен убада бере албайм, карайбыз. Разработчиктерге дагы жеткирем. Урматтуу Адыхан Кимсанбаевич, аталган мыйзам долбоор боюнча жазуу түрүндө берсеңиздер, биз комитетте карап, албетте бул маселени талкуулап, мыйзам чегинде депутаттар эгерде колдоого ээ болсо, колдоп беришет. Анда кийинки сөз Алиев